Қой, мен үйім қандай шығып жатады түз эфирде. Саламатсыздарбы? Мен үнім қандай болып жатат? Үнім жақсы болып жатса, плюс белгісін қалтырып қойсаңыздар. Бүгінгі эфир точечный массаждың пайдасы жана точечный массаждың пайдасы жөнінде қылмақпыз. Жана ошондой эле сила потока, энергиянын күчү деген жөнүндө. Энергия кандай нерселерди аткарат, ошол жөнүндө болмокчу. Сонун аягында анан кийин суроолорду кылабыз. Эгер менин үнүм угулуп жаткан болсо, мен азыр суроо жоопторду аягында кылабыз. Мен выключить комментарийларды өчүрүп турам. Аягында суроо жооп кылабыз. Адамдар кирсин. Жок, WhatsApp'тан. Жок, WhatsApp эмес, Instagram'дан. Беркиден кирип атам. Азыр адамдар кирсин дагы. Бүгүнкү тема түз эфирдин суроолоруңуздарды даярдайсыздар. Бүгүнкү түз эфирдин максаты болот точечный массаждын күчү жана сила потока, энергиянын күчү жөнүндө болот. Саламатсыздарбы? Анда түз эфирди баштадык. Массаж, азыр дегеле массаждын түрү көп дегеле. Массажды окуткан мектептер дагы көп, аябай көп. Бардык эле массаж көбүнчө эле бул классический массажды окутат. Массаждардын базасы болгон. Ошол классический массаж. Анан модага айланып кетти, мед менен массаж жасаш, дегеле массаждын түрү көп. Любой эле массаж өзү лечебный свойства, массаждын өзүнүн эмдик касиеттери бар. Ошолордун арасынан эң негизгиси бул чекит массажы. Точечный массаж бул эң массаждардын королу болуп эсептелинет. Чекит массажынын айырмасы бул адамдын бүт денесин кармалаштын кереги жок. Глубокий слойго чейин тазалайт. Мисалы, май массажы жөн эле денени сылап-сыйпап жасаса, ал эми точечный массаж глубоко тереңге кирип жасайт. Бунун таасири аябай чоң. Анткени эмне себептен бунун таасири жакшы? Адамдын организминде бул энергетикалык каналдар бар. Ошол каналдарда энергия агат. Энергия көзгө көрүнбөйт, а бирок энергияны чындыгында буну кантип табышкан кытайлар? Бунун медитация абалында китептерде ошондой жазылат. Медитативный состояниеде мастер отуруп, караңгыда жылдыздар, кап-караңгы түндө, жайдын күнү жылдыздар кандай көрүнсө, медитация состояниясында адамдардын денесинде точкаларды ошол жылдыздар сыяктуу кылып көрүшкөн. Бул жөндөн жөн эле легенда эмес, бул жөндөн жөн ойдон чыгарып коюп койгон эмес.
Анткени буга доказать этип атат. Мисалы, ошол эле точкаларга Кытайда мисалы операция жасаганда ошол точкага ийне сайып, адамга наркоз бербестен адамды операция жасайт. Наркоз бергенге караганда мисалы ошол точкага ийне сайып, адамдын оору сезимин жоготуп, операция жасайт. Бул кандай жакшы? Мисалы наркоз алганда адамдар мисалы уутжак болуп калат, бир нерсеге тез жини келет. Ошол сыяктуу аябай побочный эффекттери аябай көп. Ал эми ошол точкага ийне сайып жасаганда ал кандайдыр бир кайсыл бир убакытка чейин сайып, адамдын оору сезимин такыр жоготуп коет. Көрдүңүздөрбү, бул точканын бул адамдын организмине тийгизген таасири аябай кандай күчтүү. Илгери бул Цигундун мастерлери же болбосо Кунг-фунун мастерлери дагы, Шаолиндер, булар аябай ушул точкаларды изучать этишет. Булар точканы аябай кенен колдонушат. Ар бир Цигундун мастери организмдеги ошол бул точечный массаж, бул илгертен бул аябай көп секретти кармалып келген. Бул окуучудан эң тандалган окуучуга гана үйрөткөн. Анткени бул ошол точкаларга басып, адамдын организмин поражение кылышы мүмкүн. Кандайдыр бир точкаларга уруп адамдар, мастерлер канча сааттан кийин канча саатка чейин адамдын эсин оодарып койгонго мүмкүнчүлүктөр болгон. Ошол себептен бул нерсени толко тандалган окуучуларга гана үйрөткөн. Негизинен эле мисалы баш ооруп аткан адамды мисалы мен көп эле айтып келем. 3-4 эле точка менен целый бүт денени жасаштын кереги жок. 3-4 эле точкага басып адамдын баш оорусун токтотсаңыз болот. Сөзсүз эле ошол баш ооруганда аналгин, димедрол же болбосо ошол спазмогон дарыларды ичип баш ооруну токтотсо, ал канча нерсеге зыян? Боорго зыян, ашказанга зыян, бир жерге пайда болгон менен ал экинчи жерине зыян болот. Ал эми ошол точкаларга мисалы баягы мисалы Хего, сразу эле эң биринчи точка бул Хего точкасын басып, Нейгуан сразу мисалы баш оорудагы, мисалы Нейгуан точкасы билектен 3 эле жогору. Билектин ортосунда Байгуан. Не себептен бул Нейгуан? Нейгуан бул негизинен баштын оорусу ички органдардын оорусунан келип чыгат. Мисалы ашказандан оорушу мүмкүн, боордон оорушу мүмкүн, өттөн оорушу мүмкүн, ошол каналдарда энергия жүрүшпөгөндө. Бөйрөктөн оорушу мүмкүн, жүрөктөн оорушу мүмкүн. Мисалы бул колдун ич жагынан 3 ин каналы өтөт. Колдун ин каналдары бул жогорудан төмөн карап агат. Сырттан ян каналдары, бул ян каналдарга мисалы жоон ичеги кирет, ичке ичеги кирет, жана ошондой эле тройный обогреватель деген дагы канал бар. Кытайдын медицинасында бул тройный обогреватель деген бул 3 жылыткыч деп мисалы верхний обогревательге мисалы өпкө, жүрөк, средний обогревательге бул ЖКТ, желчно-кишечник тракт, кишечниктер, ашказан, боор ошолор кирип кетет. Нижний обогревательге бул мочеполовая система, ниже пупка жайгашкан органдар нижний обогревательге кирип кетет. Мисалы колдун ичинен төмөн карап аккандар ин, сыртынан аккандар ян. Эми ушул жерде бир секрет. Бул Нейгуан бул бүт бардык ички ушул ин каналдардын бардыгын гармонияга алып келет. Ал эми Байгуан, Нейгуандын тушу мисалы бир жан ок өтсө же бир ийне менен тешип өткөзсөк бул жака Байгуан бул сырты. Ней деген бул ич дегенди түшүндүрөт, бай деген сырт дегенди түшүндүрөт. Ушул органдарды мисалы Нейгуанды басканда биз мисалы жүрөктүн, перикардтын жана өпкөнүн каналдарына таасир этебиз. Ошон үчүн мисалы биз башыбыз неден ооруп атат биз билбейбиз. Ошолордун бардыгын алабыз. Мисалы Нейгуанды алганда бул жүрөк, перикард, өпкөнүкүн алып атсак, бул жактан алганда
ичке ичеги, тройный обогреватель жана жоон ичегинин каналдарын жакшыртабыз. Хегу бул тоздуу жоон ичегинин точкасы. Эмне себептен бул жоон ичегинин точкасы ушул хегу алынат? Бул головной болду токтотуучу. Анткени жоон ичеги энергияны ашказандан алат. Ошон үчүн кээ бир оорулар ошол ашказандан дагы болушу мүмкүн. Ошол себептен бул точканын головной боль. Бул точканын өзү бир 100 ооруга дары. Ар бир точка өзү 100 ооруга дары. Мисалы мына вейгуанды алабыз, хегуну алабызбы, негуанды алабызбы, вайгуанды булар кээ бир точкалар менен сочетать этилип, бул организмдеги бул 100 ооруга дары болот. 100 ооруга дары болот. Ошондой эле буттагы тайчун деген точканы алабыз, головной болду. Тайчун точкасы бул биринчи менен экинчи баш бармакта, буттун баш бармагында бул боордун экинчи, үчүнчү точкасы болуп эсептелет тайчун. Головной болдо бул любой, мисалы мына буттун азыр бул жерде сиздерге мен неме менен көрсөтөйүн. Мисалы мына буттун тайчун, мисалы мына точкада мына жерде басып атат. Мынакей ушул тайчун точкасын басып атат. Мисалы тайчун мына экинчи менен үчүнчүнүн ортосунда. Бираз жогору мынакей точка, мисалы мына ушул тайчун точкасы мына. Мынакей бул точка, мына буттун үстү, мына басып аткан жер, мына экинчи менен үчүнчүнүн ортосу, бул тайчун точкасы. Ушул тайчун точкасы дегенде буттун биринчи менен экинчи баш бармактын ортосу бул тайчун точкасы. Бул бардык головной больду токтотуучу точка. Ишенбесеңиздер өзүңүздөр практика кылып көрсөңүздөр болот. Бул аябай болючий точка, кармаганда жөн эле оору мээңе чыгат сырпылдап. Бирок баш ооруну токтотот. Кандай түрдөгү баш оору болбосун, эгер 1 мүнөт 2 мүнөт басыңыздар, 10 мүнөттөн кийин баш ооруңуздарды унутасыздар. 10 мүнөттөн кийин баш ооруну унутасыздар. Ага сөзсүз эле дарыны ичиштин кереги жок. Ошондуктан массаж окуганга кызыккандар ушул точечный массажды үйрөнсөңүздөр бир аябай жакшы болот. Точечный массаждын мисалы расход аз, майды колдонбой, точкаларга гана басып адамга жардам бересиздер. Баш ооруп аткан адамдын оорусун кол менен сыймайт этип коюу дагы бул кандай чоң жардам. Бел ооруп атканда, мисалы бел ооруп атканда сөзсүз эле адам өзүнүн белине жетпейт. Ал эми Вейжуң деген точка, Вейжуң бул такымда. Ушул такым анан Ченшан, анан Хуантя ошолорду урсак точкаларга адамдын бел оорусун же болбосо ошол жерди бир нерсе менен гуаша скребок менен жасасак, точкаларга именно гуаша скребок менен жасаганда ал жердеги оору кетет. Ага дагы эч кандай уколдун кереги жок, обезболивающий уколдун салыштын кереги жок. Точечный массаждын ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Точечный точкалардын адамдын организминдеги тийгизген таасири чоң. Точечный массаж жөнүндө мен массажды жаңы окуп жүргөндө көлгө иштейт элек. Көлгө барганда бир аксакал ошол жерде иштейт экен. Анан айтып калды. Келиңиз аксакал, массажга келиңиз десем, ой мен массажга ишенбейм дейт. Неге ишенбейсиз массажга? Мен 50 жолу массаж алдым. 50 ошондо 10 күндөн 5 курс алыптыр. Аркасы менен жата албайт экен. Бир эле негизгиси чалкасы менен жата албайт. Чыдатпаган оору, уйку жок. Аркасы уйуйт, талыйт. Анан келиңиз, алып көрүңүз. Мен сизден акча албайм, жөн эле алып көрүңүз дедим бир жолу. Ал келди, массажга ишенбей. Бир күндөн кийин массаждан кийин эртеси жүгүрүп келиптир. Бир сан этин көтөрүп келиптир. Койдун санын көтөрүп алыптыр. Айтат, мен дейт, канча жыл дейт, ошондо чалка менен жатып уктай эле келем дейт. Түнү уйкум начар болчу дейт. Мен ал кишиге болгону бир 10 мүнөттөй массаж жасадым, болот аба деп анан сүйлөшкөнчө кетирип жүргөм. Эртеси бир койдун санын көтөрүп келиптир, өзү нарындык аба болчу.
бир койдун санын көтөрүп келип, мен дейт ишенген жок элем дейт. Бул 10 жолу массаж алганда, 10 жолдан 50 массаж алганда да бул нерсем кеткен эмес эле. Ал аксакал кандай массажга барып жүргөн, баягы классический, обычный классический массажга барып жүргөн. Классический массажды лечебный массаж. Массаждын любой эле түрү өзү бул лечебный, а бирок бул точечный массаждын өзгөчөлүгү аябай чоң. Ошон үчүн точечный массаж, кандай массажды билген адамдар дагы точечный массаждын керемети аябай чоң. Ошон үчүн сөзсүз массажды окуңуздар деп чакырам. Жакында мына марттын 14-нөн баштап жаңы курс башталат. Ошол курска катышыңыздар, жазылыңыздар, жаңы өнөргө ээ болуңуздар. Москвада мен окуучулардын көпчүлүктөрү Москвада иштейт. Массаж азыр биздин жердештер барып, мисалы, Москва жеринде ар кандай повар болуп иштейт. Повар болуп иштесе күнүнө болгону 3,5 миң, ашып барса 4 миң акча берет. Эң жакшы төлөгөн жеринде 4 миң бериши мүмкүн, 5 миң бериши мүмкүн. Андан ашык бербейт. Андан ашык бербейт. Эгер шеф повар болсоң гана, билбейм, мен поварлыктан андай көп акча иштеп тапкандар, бирок жакшы, бул жак Кыргызстанга караганда жакшы. Ал эми массаж менен аябай жакшы иштесе болот. Менин бир окуучум бар болчу, Москвада Жалын деген окуучум. Ал массажды окуган бул жактан, Кыргызстандан окуп, анан ал жакта жүргөндө тег эле иш, башка бир иш кылып жүрчү. Аны кызыктыруу максатында мен массажга кир, массажга өт. Москвада массаж аябай кымбат. Мисалы, массаж эң минимальный массаж 3 миң. А ошол 3 миң сомду, мисалы, биздин жердештер эртеден кечке иштеп табат. А болгону сен 1 саат массаж жасасаң, 1 саатта табасың. Бул нерсе менен эмне айткым келип атат? Бул прибыльный жумуш. Жакшы жумушуңузду билсеңиз, аябай жакшы нерсеңиз болот. Мен 2 эле жылда аябай жакшы иштеп келгем. 2 эле жылда мен сонун жакшы нерсе иштеп келгем. Анан ошол окуучум, Жалын деген окуучум, былтырдан, мурдагы жылдан баштап массаж менен иштей баштады. Анан айтат болчу, агай, мен 1,5 миң эле сом рубль иштесем болот деп. Ал убакта ал 500дөн баштады эле. 1,5 миңди эмне кыласың? Андан да көп тапсаң болот деп айтчумун. Аларга стимул болуш максатында мен келчү элем, мен бүгүн иш болбоду. Анан канча иштедиңиз агай дедиле. Мен бүгүн 15 миң иштеп калдым. Ошого иш болбоду десем, анан аябай таң калышып, анан күлүшөт эле. Алар 15 миң алардын түшүнө дагы кирбейт. Бир күндө 15 миң иштедим деш алар үчүн жок нерсе, түшүнө кирбеген нерсе болчу. Азыр ошол окуучум Москвада салон ачты, чоң зал ачты, аябай жакшы иштеп атат. Азыр ошол мен эң аз иштедим деген күнүнө 10 миң, 15 миңден таап иштеп атат. Жакшы иштеп атат. Эгер повар болуп иштесе, ал повар болуп иштейт болчу, бул стейк хауста стейк пиширип иштейт эле. Ошол күнүнө ошол 2,5 миңден ошончодон гана иштечү. Биринчиден ден соолугуна зыян, ысыкта, эртеден кечке ысыкта, ысык печкада жыты. Ошентип жүрүп акыры ал пневмония болуп ооруп калды, өпкөсүнөн пневмония болуп ооруп калды. Бардык иштин өзүнүн терс жактары бар. Мисалы, повар болуп иштегендердин ошондой жагы бар. Андай болбой, мисалы, массаж иштесеңиз, жылуу жерде иштейсиз, таза, ушундай формада иштейсиз, эч кандай башка нерселер кийбейсиз. Кандай кийинип чыксаңыз, ошондой кийимде иштейсиз. Ал эми сыйлуу болосуз. Оорустар, мисалы, жаман көрбөйт. Наоборот, сен алардын оорусун алып койсоң, денесиндеги канчалаган дарыларды ичип, Москванын мен деген центрлерине барып, лечение алып, айыкпаган бел оорулары, баш оорулары, не деген ошол нерселерге жардам берсең, оорустар сени башыңа көтөрүп жүрөт. Ошол уникалдуу, точечный массаж бул аябай уникалдуу. Мисалы, Москвада деле сылап сыйпаган массаждар аябай көп. Москва аябай чоң шаар. Ал жакта өтө, мисалы, Россиянын Питеринде иштеген жокмун, Питерде жөн гана дем алып келдик. Ал эми Москвада мен иштедим. Москва бул аябай мүмкүнчүлүктөрү жакшы шаар. Ал жака барып дворник болуп иштебей, же болбосо бир жерге биздин балалар барып дворник болуп иштейт, таксиде иштешет.
таксиде иштеп көрдүк, жакында биздин жердешибизди атып кетти. Бардык иштин өзүнүн бир көйгөйлөрү бар. Ошон үчүн жакындарыңыз Москвага барып не иш кылам десе, мен массажды окуп кетсин деген сунушту айтмак элем. Жакындарыңызга ошондой советтерди берсеңиздер болот. Точечный массаж өтө уникалдуу, ушундай жактары бар. Ошол жакында бул эми азыр мен айтып турган 12 март, 12 же 14 мартта баштайбыз массаждын курсун. Ошолорго жазылып, ал акчаны бир айга жетпей эле табасыздар, бир айга жетпей эле тапса болот. Мени көпчүлүк окуучуларым ошол Москвада иштейт. Эң чоңу 70-терге жакындап калган аксакал, 70-терге жакындап калган аксакал абабыз азыр жакында келиптир. Ал деле күнүнө 2000-2,5 миңден жасап, бир күндө 3-4 массаж жасаса, ал деле аябай ыраазы болуп жүрөт. Жакшы өнөрдүн ээси болушка шаршылыңыздар. Мисалы караңыздар, мисалы мынакей адамдын таманында эле канча точка бар. Адамдын таманында эле канча точка бар. Мисалы мына баш бармак, мээ, өпкө, мынакей өпкө, жүрөк, мына уйку бези, ашказан, мына ушул жерде ашказан, уйку бези, мына боор, мына өпкө, тамандын өзүндө эле канча точка бар, тамандын өзүндө. Бул мен окуткан массажда азыркы биздин шаардагылардан айырмасы, көп массаждарды окутпайм, болгону точечный массажды үйрөтөм. Точечный массаж менен Кытайдын туйна деген массажы, бул рецепт менен кайсыл, мисалы головной болду кайсыл точкаларды, давление көтөрүлгөндө кайсыл точкаларды басыш керек. Бронхит болуп калды, кантип жакындарыңызга кантип жардам бересиз? Ашказан ооруп атат, ашказандын оорусун кантип сакайтса болот, кайсыл точкаларды басып, жеңилдетип. Ошол сыяктуу рецепттер менен аябай жакшы массаждарды үйрөнөсүздөр. Ошондой эле массаж стапы, адамдын таманында бул кандай точкалар бар, массаж стапы. Бул менин китептер, бул көбүнчө кытайча китептер. Бул жерде полный рецепттер жазылган. Кайсылоорда кандай, мисалы, бүт бардык немелери. Ушул Кытайдын массаж стапысын үйрөнөсүздөр. Бул жерде айтат, мисалы, мынакей бул ушул кыз 73-жыл туулган кыз экен. Бул массаж стапы дейт. Бул Кытайда пайда болуп дейт. Мына ушул бул кыздын 73-жыл туулган кыз эжекенин жазган китеби. Массаж стапы бул Кытайдан пайда болуп, бүт дүйнө жүзүн тегеренип дейт, бүт дүйнө жүзүн. Тайландка баргандар мисалы тайский массаж алдык дейт. Массаж стапы бул дагы Кытайдыкы. Японияда бар. Бул дагы Кытайдан барган. Вьетнамда бар. Вьетнамдагы дагы бул бардыгы бул Кытайдан барган. Кайсыл жерде массаждар болсо, кандай массаж, булар бардыгынын корени бул Кытайдын массажы болуп эсептелет. Ошон үчүн бул Кытайдын массажы бул дүйнөгө ар кандай кылып тараган, ар кандай кылып. Таиланддын өзүнүн йога массажы бар. Йога массажы бар. Ал денени кайрып, кийимчен ушундай жасайт, а бирок аягында точечный массаж жасашат. Сөзсүз точечный массаж жасашат. Ошон үчүн массаждардын королу бул точечный массаж болуп эсептелет. Точечный массаж болуп эсептелет. Дагы мисалы точечный массаждын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Точечный массаждын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Эң негизги өзгөчөлүгү, мисалы давление көтөрүлүп аткан адамга классический массаж жасаганга болбойт. Эгер массаж жасасаңыз, анын давлениесин көтөрүлөт. Давление көтөрүлүп атканда кайра давлениесин көтөрсөңүз, ал инсульт болуп калат. А ошондой инсульт болбош үчүн бул точечный массаждын бул адамдын организмине точкаларын басып, адамдын давлениесин нормага келтирип койсо болот. Точкаларын басып. Моюндун мисалы бурулбай ооруп аткандыгы, мисалы өттөн болот көбүнчө эле. Мисалы ошол каналдарды, блокторду ачканда, мисалы классический массаж жасаганда бир аз гана ачылат. Мисалы классический массаж менен мисалы энергия, мисалы кожанын астынан өтөт. Кожанын астынан мышца да бар, а мышцанын терегинде сөөккө чейин. Берки массаждар, классический массаж, башка массаждар бул сөөккө чейин жетпейт. Сөөккө чейин ушул точечный массажды воздействие берет. Бул массаждыга таасир бере турган жолдор аябай көп. Мисалы вибрация, мисалы точканы кармап туруп, мисалы вибрация, точкага мындай по часовой бурасак массаж энергияны күчөтөбүз.
против жасай барсак энергияны азайтабыз. Массаж окутканда мен ошол секреттерин дагы айтып кетем. Ар бир органда мисалы противоболевой точка бар. Энергияны күчөтө турган точкасы бар. Эгер энергия көбөйүп кетсе, энергияны азайта турган точкалар бар. Ошолорду окушат. Энергияны көбөйүп кеткен органга кара энергияны көбөйтсөңүз, ал органга вред алып келип койсуз. Ошондой секреттер бар. Ой келди эле басыла бербейт. Бул точка мисалы ой келди эле басыла бербейт. Мисалы Тхайяңда мисалы мынакей почесой айландырган болсок, Тхайяң бул солнце деген точка. Бул чыкый, мисалы кыргызча айтканда мисалы чыкый деп коебуз. Тхай точканы Тхайяң. Мурун бүткөндө мисалы Инсян деген. Мисалы эс алып калганда Женжун. Мисалы мынакей бир дагы бир сиздерге бир секретный бир точканы айтсам, бул Женжун деген точка. Бул мисалы көчөдө баратасыздар. Же автобуста баратасыздар, бир жерде баратасыздар, адамдын эси болуп калды. Суу жок, ал жерде суу жок. Жардам бериш керек адамга. Аны бетине чапсаң эсине келбейт, нашатырын спирт чыттасаң эсине келиши мүмкүн. Ошондой эң биринчи тез жардам мисалы мына ушул Женжун точкасын катуу басса, адам эсине келет, бул адамдын эсине келтирет. Ал эми күн өтүп кеткенде дагы адам аябай катуу башы ооруп, адам эсин жоготушу мүмкүн. Ушул ысык өтүп кеткенде, мисалы кыргызча айтканда ысык өтүп кеткенде, ушул ысык өтүп кетүүнүн дагы негизги ушул точканы бассак адам өзүнө келет. Байхой точкасы, мисалы Байхой адам мисалы түнү уктай албай жатат. Же болбосо давление түшүп кетти. Давление түшүп кеткенде сөзсүз эң опасный бул давление түшүп кетүү. Ушул Байхой точкасы бул давление түшүп кетүүгө дагы аябай жакшы жардам берет. Ушуну басса адамдын акылы ясный болот, көз ачылат. Байхой точкасы. Мисалы кулактын бул жерден өткөзгөндө так денебиздин так чокубузда бул Байхой точкасы. Буну активизация кылсак, мисалы мындай басып вибрация кылабыз. Болбосо кол менен мындай кылсак дагы болот, мисалы мынакей алака менен урсак болот мындай кылып. Мисалы адам геморрой болгондо дагы мисалы ушуга ийне сайылат. Именно геморрой жака ийне сайылбайт, же массаж жасалбайт. Именно мына ушул точка бул адамдын геморройун лечение кылачу точкалардын эң башкы точкалардын бири. Деги эле бул Алла Таала адамды жаратканда бүт аябай уникалдуу кылып жараткан. Күндөн күнгө дагы азыр канчалаган жаңы точкалар ачылып жатат. Кыскасы аябай көп. Точечный массаждын өзгөчөлүктөрү ушунда адам тез эффективдүү результатты тез көрөт. Мисалы ошол баягы жөтөлдү неме кылганда, Москвада жүргөндө бир окуучу кызым агай мен качаттан бери эле жөтөлүп жүрөм деп айтты. Азыр өзү массажист болуп иштеп жүрөт. Мага дайым ыраазычылыгын айтып, СМС жазып турат: агай, рахмат. Ушундай сиз үйрөткөн. Ошол кыз дагы KFC'де иштейт болчу. Өзү гражданствосу россиялык болчу. Ал KFC'де бир 100 миңден ашык зарплата менен иштейт экен эле. Ошо KFC'де иштеп жүрүп денесине экзема чыгып кеткен. Ошол экземадан айыгып, мында лечение алып, ишин алмаштыруу максатында ошол массажды үйрөнгөн. Азыр эң Москвада ошол салонда номер 1 массажистка номер 1. Ушинтип айтып калат. Ал жерде баягы отзывдар жазышат, рейтингтерди. Эгер ал точечный массажды билбегенде, ал андай деңгээлге жетишмек эмес. Орустар түрүн жасайт массаждын: антицеллюлитный, лимфодренажный, моделирующий массаж деп, мисалы бизнес, булардын бардыгы бизнесте укмуш көп массаждар. Ал эми денедеги исцелительных точкаларды басканда, ал жанындагы моделирующий массаж, расслабляющий массаж дагы биякта калып калат. Точечный массаждын бул пайдасы, организмге тийгизген пайдасы аябай чоң. Точка зоусанли, точка долголетия, мисалы ашказан ооруп атканда, мисалы ушул точка зоусанлини басса, бул адамдын ык тутканын токтотот. Адам зерине ашказан ооруларын бул зоусанли точкасы көп пайдалары бар.
Санинзяо деген точка бул бүт мочеполовой системадагы оорулардын баардыгын алдын алуучу жана айыктыруучу точка. Гуаньюан мисалы, Гуаньюан деген точка бар. Гуаньюан точкасында блокировка болгондо бул азыркы биздин эжекелердин, апалардын аял затынын бул көйгөйлүү оорусу болгон мастит, мастопатия, киста, миома деген оорулардын баардыгы ошол Гуаньюан точкасынын иштебегенинен, ошол точкада блокировка болгондо ушул оорулар келет. Ага бир дагы дары жардам бербейт, бир дагы дары ачпайт ал нерсени. Кандай күчтүү дарыны ичсең дагы ал точканы ачпайт. Ал точкага ийне сайыш керек же ошого кол менен воздействие кылыш керек. Ошол учурда гана биз ошол точканы ачабыз. Ошол сыяктуу бул биздин денеде уникалдуу точкалар аябай көп. Уникалдуу точкалар аябай көп. Ошол мен сиздерге чакырыгым ошол жакында болуучу уникалдуу өтүүлүүчү массажга окуңуздар. Массаждын окууга алыныштын чек адам бар, 10 эле адам алам, 10 адамдан ашык адам албайм. 2 ай окутам, 2 айда профессионал болуп окуйсуздар. Бирок бул 2 айдан кийин дагы бул өмүр бою изчет ете турган нерсе, өмүр бою изчет ете турган нерсе. Бирок 2 айдан баштап уже сиздер окугандан 1 айдан баштап эле уже иштеп акча таба баштайсыздар, адамдарга жардам бере баштайсыздар. Ушундай уникалдуу кылып үйрөтөм. Адам вау, адам массаж сиздерде массаж кылганда вау, колуң аябай жакшы экен, сенин колуңда энергия бар экен деп. Азыр менден бүтүп, менде иштеп аткан кыздар, балдар бар. Мен өзүм салонума ишке алгам, өзүбүздүн медцентрге ишке алгам. Ал жерде иштеп атышат. Жасап атып, алардан угуп калам. Наркы клиенттер колуңда аябай энергия бар экен, ысык экен колдоруң. Өзүм аябай жакшы сезип калдым деп. Бир чети угуп сүйнөсүң. Сенин окуучуларың ошондой результат, сени үйрөткөн балдардан ошондой результат алып аткандарына бул аябай сүйүнөм. Эми сила потока жөнүндө сөз кыла турган болсок, сила потока деген бул эмне? Бүгүн акырында ошол көнүгүүнү жасайбыз. Сила потока. Энергия негизинен эле бул биздин үстүбүздөн дайыма тынымсыз коюлуп турат. Энергия тынымсыз коюлуп турат. Бирок биз адам заты гана ошол нерсени сезбейбиз. Не себептен сезбейбиз? Анткени биздин ичибизде 5 эмоцияны биз дайыма сезип турабыз. Биздин ичибизде корку бар. Биздин аң сезимде көрө албастык бар. Бул бардык адамдын аң сезиминде. Биздин аң сезимибизде беспокойство бар. Биз беспокойство дайыма тынчсызданып жашайбыз. Телегей тегиз болуп жашаган эч ким жок, Биздин ичибизде жин келүү бар. Биз бирөөгө жинибиз келет, ачууланабыз. Ачууланганда айтпай ичибизге сактайбыз. Ошол кезде бардыгы биздин ошол энергетикалык блокторду жабат. Адам качан ооруйт? Адам организминде ошол энергетикалык каналдар айланбай калганда адам ооруйт. Сила потоканын сыры эмнеде? Сила потока биз ошондо мисалы үстүбүздөн мисалы сууну агызып, визуально агызып, анан ошо көнүгүүнү жасайбыз аягында. Ошол көнүгүүнү жасаганда адамдын организминде каналдар, блоктор естественный жол менен ачылат. Менин беке сабагыма эле катышып, эжекелер аябай сонун результаттарды алып аткан эжеке бар. Жакында бир эжеке келип жолугуп кетти. Ал эжеке ушундай өзү бир намаз окуган эжекен, руханий жактан өскөн эжеке экен. Ошол көнүгүүгө турганда Жанжуан кун дегенди айтып кетем. Мен мурдагы сабактарда Жанжуан кун жөнүндө айтып бердим. Ошого турганда эле денеси кыймылдап, ошо каналдар турганда эле өзү дейт энергиялар айлана баштайт дейт. Бул деген өтө чоң жетишкендик. Ал нерсеге адамдар канчалаган жылдар иштеп араң жетишет. Ал эже ошого тез эле жетишиптир. Значит, ал эжеде ошондой кандайдыр бир каналдар ачык. Кичинекей эле жол көрсөтүп койдук, ал ошол нерселерге жетишти. Сила потоканын негизги бул көнүгүүнү подъем неба деп коебуз, асманды көтөрүү, же болбосо асманды ачуу. Ошол энергияны пускать эткенде адамдын организминде бул давлениеге аябай жакшы, бул укмуш көп ооруларга жакшы. Эгер чындап жасасаңыздар, күндө жасасаңыздар, бул аябай чоң организмдеги көп көйгөйлөрдү чечет. Чыныгында берилип,
ошол состоянияга кирип жасаган адамдарда аябай чоң результаттар болот. Ошол бул нерселерди дагы мен ошол жакында боло турган цигун инструктор курсунда бул ушул энергияны сездирип, аябай ушул нерсени ушудан баштайбыз. Адам энергияны сезип, Кытайда сөз бар, көр көргө жардам бере албайт дейт. Өзүңүн ден соолугуң болбосо, өзүңдө энергия болбосо, кантип бирөөгө жардам бересиң? Сөзсүз өзүңдө энергия болуш керек. Ошон үчүн ошолордун бардыгынын башатында бул сила потока турат, бул энергияны ачуу. Үстүбүздөн биз бар сила потока дегенде азыр мен цигун көнүгүмдө катышып жаткандар, визуально принимаемый энергетический душ деген бул ошол сила поток, ошол потокту пускать этебиз. Ошонун күчү. Ошонун өзүн бир нече айлап, жылдап жасасак, аябай жакшы результаттар болот. Анан ушул азыр эфирде катышып аткандарда ошол цигун көнүгүүлөрүнө катышып жаткан мен окуучуларыма айткым келет. Сразу эле буну бүттүк, дагы нени алам деген дебеш керек. Сиздер алган өтө көп информация берип атам. Мен ошол 1 айлык курста аябай көп информация берип атам. Ошол информациянын ичинен бир эле ошол сила потоканы, мисалы, ошол визуальный энергетический душ принимать этип туруп, ошону сезүүнүн өзүнө бир канча убакыт кетет. Ошол нерсени сезип ачып алсаңыздар, бул организмде кандай көйгөй болсо бардыгын чечсе болот. Чечилбеген нерсе жок. Эгер сиз туулганда дениңиз сак туулуп, адам дени сак туулуп, бара-бара мисалы ошол 5 эмоция, мисалы, страх, жиңгелүү, бир нерсеге тынчсыздануу, бир нерсеге каты сүйүнүү, өтүп кеткен нерселерди эстөө, ошого окшогон нерселерди ошол сезимдер менен жашаганда адамдын организминде блоктор болот. Сила потока ошол блокторду ачат. Ошол сила потоканы бүгүн чогуу үйрөнөбүз. Убакыт болуп калды. Азыр мен менен чогуу ошол сила потоканы чогуу жасайбыз, бардыгыбыз чогуу жасайбыз. Анан кийин жасап бүткөндөн кийин мен суроо жоопторду кылам, сабакты бүтүрөбүз ушу менен, суроолоруңуздарга жооп берем. Азыр сила потоканы жасайбыз. Сен зарядкаң немеге түшүп кеткен, столдун астында. Дене бош турат, дене бош. Буттарды чогуу коебуз, мындай чогуу. Бирок өтө катык эмес. Буттардын ортолугу бир 2 эле же 3 эле ачык туруш керек. Өтө жабышпай турат. Берки көнүгүүлөрдө бут ачык турат, бул жерде бут түз турат. Көзүбүз жумулуп, жүрөгүбүздөн Аллага ыраазычылык билдирип турабыз. Сол кол менен киндикти, эркектер сол кол менен жасайбыз, киндикти басабыз 36 жолу. Аялдар оң кол менен. Изначальный ци ушул жерде. Биз киндикте жатканда ата энеден биринчи энергияны биз киндик аркылуу алабыз. Эненин ичинде биз киндик менен дем алабыз. Ошон үчүн бул шен сүйө деген точка, духтун, душанын точкасы деген точка. Эми оң кол менен байкой точкасы массаж жасайбыз. Энергия космостон ушул точкага келип түшөт. Байкой мына так төбөбүз, так төбөбүз. Дене бош. Тиш бири-бирине тийип, тил сөзсүз үстүңкү таңдайга тийип туруш керек. Анткени үстүдөн аркадан ду деген меридиан агып келип, баягы жен-жун деген точка, бул точкадан энергия өтпөйт. Тилди койгон убакта тил мосттун ролун аткарат, же выключатель. Свет өчүп турганда выключательди жандырганда свет күйгөн сыяктуу организмдеги энергия циркуляция болот, сөзсүз. Ошондо обязательно тийип туруш керек. Дене бош.
үстүбүздөн тынымсыз куюлуп аткан бир как водопад шаркыратма болуп асмандан түшүп, төбөгө түшүп, бүт денебизди каптап атканын элестетип турабыз. Төбөбүздөн куюлуп буттун учунан чыгып аткан потоктун күчүн сезишибиз керек. Дене бош, бүт денебизди каптап агып жатат. Келип так төбөгө тийип, бүт денени каптап агып жатат. Колдордун учтарынан агып атканын элестетебиз. Баштан баштап буттун учуна чейин. Эми колдорду карайсыздар, колдор бош гана мындай турат. Буттар эки эле ачык. Кеттик. Вдох. Оюбузду асманга жиберебиз. Жылдыздарга жиберебиз. Кеттик, эми ачабыз. Выдох. Дем чыгарып, ачкан сайын поток энергия күчөп, бүт денени каптап агып жатат. Бара-бара күчөйт. Вдох деп колдор бош гана. Колдорду көтөрүп, дем тартып. Выдох. Ооз менен дем чыгарабыз. Төбөбүздөн куюлуп, бүт денени каптап агып жатат. Күчөп атат бара-бара. Вдох, денени бош. Омуртканы чоюп, ойду асманга жиберебиз. Асманга колубуз жетип атат, асманды ачып аткан сыяктуу. Выдох. Дыхание кол менен бирдей. Деп чыгып келип, бул жерге келгенде дыхание дем алып турабыз. Бүт денебизди каптап агып жатат. Төбөбүздөн түшүп, бүт денени каптап агып атат. Вдох. Дем тартып, кичине завешке дыхание, оюбузду асманга жиберебиз, космоско, бийик жылдыздардан дагы бийик. Ошол жактан ачабыз. Выдох. Асмандагы жетиген жылдызы, жетиген андан дагы бийиктен төбөбүздөн ылдый карап, энергия күчөп агып атат. Вдох, дем тартып, асманды ачабыз. Выдох. Бүт денени каптап агып жатат. Наслаждаемся. Рахаттанып турабыз, бүт денебизди каптап. Денебиз кыймылдашы мүмкүн, тоскоол кылбайбыз. Самопроизвольный движение деп коет бул. Дене өзү кыймылдайт. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Төбөдөн кирип, буттан чыгып атканын элестетип турабыз. Вдох. Ал тынымсыз агып атат, биз күчөтүп атабыз бара-бара. Выдох. Ушуну бир 9дан 18-36га чейин жасап, өтө кыйналып кетсеңиздер 9, 18, 36га чейин жасап, поток энергия дагы эле коюлуп атат. Колубузду киндикке коюп, киндиктин астына. Эркектер сол колду, аялдар сол колду коюп, оң колдун үстүнө, аялдар оң колду коюп, сол колдун үстүнө коюп турабыз. Наслаждаться этип турабыз, рахаттанып, үстүбүздөн бүт денебизди каптап агып жатат. Киндикти ойлонуп турабыз. Ушуну бүткөндөн кийин колду бөйрөккө коюп, бөйрөктөрдү айландырабыз. Белди айландырабыз. Наоборот. Эми денелерди массаж жасайбыз. Ушундан кийин денелерди массаж жасап коебуз. Точкаларды массаж жасап койсок болот.
Нейгуан, баягы. Байгуан. Нейгуан бул жакта. Байгуан. Сүйчи каналдарды бул цугундан кийин ушинтип массаж жасап коюу бул аябай пайдалуу. Болду. Ушинтип бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Эми суроо жоопторго жооп берем, бир 10 мүнөт 15 мүнөт. Суроо жоопторго жооп берип, сабакты бүтөбүз. Мен комментарийлерди жандырдым. Кандай сурооңуздар бар бүгүнкү сабак боюнча? Сурооңуздарды берсеңиздер, бардыгына жооп берем. Кандай сурооңуздар бар? Суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Гайморитке эң жакшысы эле, гайморитке эң жакшысы бул облепиховое масло мен дайым айтып келем. Гайморитке облепиховое масло ошону ухо-чисткага малып, мурдуңуздарга тыгасыздар, жогоруга чейин тукуп чүчкүрөсүздөр. Бул чүчкүрүү дагы бул өзүнчө бул Кытайдын медицинасында бул нерседеги дагы бир секретти айтып берем. Чүчкүрүү бул вынудительное чихание деген техника бар. Мында аргасыз чүчкүрүү. Алгасыз чүчкүрүү бул өпкөнүн энергиясын күчкө киргизет. Өпкөдөгү кир энергияны бөлүп чыгарат. Мурдуңузга тыкканда чүчкүрөсүз. Эгер грипп болгондо, мисалы мурунда атайлап раздражать этип, кайра чүчкүрүп, эгер ушундай чүчкүрүү аргасыздан чүчкүртүп, жасалма жол менен чүчкүртүү бул адамдын грипптен айыктырат. Ошон үчүн сөзсүз облепиханы тыгып чүчкүрсөңүздөр жакшы болот. Атайын гайморитке точкалар жок. Мисалы ушу мына интанды бассаңыздар болот, интан. Буларды массаж жасайсыңыз. Интиан, ченси. Мурунду дагы мисалы жоон ичеген точкалары менен иштесе болот. Жоон ичеген көбүнчө жоон ичеген точкасы указательный палецте толстый жоон ичегенин каналдары менен иштөө. Бул гайморитке жардам берет. Нурия эжеке, саламатсызбы эжеке? Жакшы, рахмат дейт Мира. Рахмат агай дейт. Гүлжилик, саламатсызбы эжеке? Байховый көтөрүлгөндө жасайбызбы? Байховыйды давление түшүп кеткенде жасайсыз. Байховый эжеке, байховый. Бул давление түшүп кеткенде. Анан же болбосо байкында стресс болуп атканыңызда, уйкуңуздар жок болуп атканда жасайсыздар. Давление көтөрүлгөндө юнчуанга жасайсыздар. Тамандагы эң таманга мына экинчи менен немеде мынакей. Юнчуан деген точкага жасайсыздар. Юнчуан деген точкага жасайсыздар. Бул мынакей биринчи, экинчи менен экөөнүн ортосунда жайгашкан, экинчи менен үчүнчүнүн ортосунда, 2 менен 3-түн ортосунда. Буттун так ортосунда юнчуан деген точка, ушул давление көтөрүлгөндө ушул точка жакшы. Аллах разы болсун дейт агай, сиздерден дагы Аллах разы болсун. Сабак качан башталат дейт. Бул массаж боюнча сабак марттын 14-төрүндө башталат. Ушундай пландаштап жатабыз. Белим каты ооруп жатат дейт. Белиңиз каты ооруса, Бейжуң деген точканы, такымдагы точканы неме кылыңыз. Эгер Бишкекте болсоңуз, бизге леченияга келиңиз эжеке. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Окуу онлайн жок пока, окуу офлайн. Кырс группадагы менеджер кыздар менен байланышыңыздар. Эфирде сактайм, ооба, эфирде сактайм. Энергиялуу болуш үчүн мына ушу азыркы көнүгүүнү жасаш керек. Аны күндө жасаш керек, күндө. Анда да гимнастика бар, эчеке мача кармалбай жатканда, гимнастикалар бар. Анын эң бир негизги биринчи немеси, эми улуу сөздө уят жок, зара кылып жатканда 3 бөлүп чыгарыш керек. Чыгарып, кысып, мындай кысканда, колду мындай кылып туруп, анан кайра коюп 3 бөлүп
сиз зара кылсаңыз, дайыма ушундай гимнастика, елка мышца деп коет, лобковой, копчиковой мышцалар күчкө киргенде мача жакшы кармап калат. Ошон үчүн сөзсүз ошону зара кылганда ошол көнүгүүнү жасашыңыздар керек. Анан түз туруп, мисалы, түз турасыз дагы, мисалы дегенде буттарды күчөтүп, куйрукту катуу кылып кое бересиз. Ушундай анусты кысып кое берип, ошол элка мышцаларын күчкө киргизиш керек. Ошондо бул мача жакшы болот. Подагра оорусуна массаж барбы? Подагра оорусуна массаж тап аябай жакшы эжеке. Подагра бул көбүнчө бул оору аябай тоюп, түнү жатып алгандан болот. Ошон үчүн бул диета кылыш керек, эт жебеш керек. Мочевинный кислота организмде көбөйүп кетип, ошонун негизинде бул подагра болот. Көбүнчө буну ошол тойго, аш тойлорго көп барып, же болбосо күчтүү тамак жеп, кыймылдабай жатып алган адамдарда көп болот. Ошон үчүн сөзсүз кыймыл кылыш керек, массаж тап алыш керек. Батыркулова эжеке, азаматсың алга дейт, сизге дагы алга эжеке. Жок, геморройду ийнесиз көрсөткөн точканы басып аяктаса болбойт. Сөзсүз буга комплексный лечение керек. Геморройду биринчи очередте бул ич катканды жок кылыш керек. Запор бар. Ошол запорду жок кылыш керек. Ошол эң биринчи. Көстөчкө өсүп кеткенде, жок, буттагы көстөчкө өсүп кеткендиге массаж болбойт эжеке. Аны менен массаж менен жок кылууга мүмкүн эмес. Жүрөгүм айланып кускум келе берет, тамак ичейин деп жатканда. Өтүңүз начар эжеке, өтүңүз начар. Мурум ооруп жатты. Денеңизди сиз аябай бошотушуңуз керек. Ошол жерде аябай напряженный кылып алгансыз. Гүлзада айым, денеңизди бошотушуңуз керек. Денени бош коюп жасаш керек. Баш ооруган точканы түшүндүрүп коюң, Аллахым ыраазы болсун. Массаж жасадым, жакты, денем кызды дейт, аябай жакшысыз. Хейгу точкасы баш ооруга. Буну бир 3 мүнөткө жакын массаж жасайсыздар. Хейгу точкасы мына ичке жайгашкан, ичке карап, ичке. Буну мисалы үстүнөн баспайсыздар. Бир аз мисалы мына баш бармактан чыпалак жакка карап басыш керек. Баш бармактан чыпалак жакка карап. Үстүнөн бассаңыздар болбойт. Нары карап бассаңыздар зырк-зырк дейт. Бул хейгу, нейгуан. 3 билектен так ортосунда 3 эле жогору. Буну 3 мүнөт жасайсыздар. Вайгуан. Мына билектен 3 эле жогору. И буттагы тайчун точкасы. Буттагы тайчун бул мисалы мына баш бармак болсо, баш бармак менен экинчи бармактын так ортосунда сөөктүн бүткөн жеринде тайчун деген точка. Баш ооруга ошол аябай жакшы. Мен эч кандай төбөдөн суу куюлууну сезбейм, медитацияны сезбейм. Бул эмне себеп? Себеби практика кылган эмессиз. Аны сезиш үчүн сөзсүз практика кылыш керек. Көбүрөөк иштеш керек эжеке. Дененин ысык соогун бул мен цигун көнүгүүлөрүндө Нургүл эжеке, цигунда биз баягы 3 шаг вдох, 3 шаг выдох кылган көнүгүү бул ошол организмдеги ысык соокту теңдейт. Ошол көнүгүү ысык соокту теңдейт. Оң көкүрөгүм жылып ооруп жатат. Ушуга массаж барбы дейт. Болот, эжеке массаж бар. Сиздики невралгия деп коет. Оң көкүрөгүм жылып ооруп жатат. Молочный железаңыз ооруп жатабы эжеке? Бул жерде оң көкүрөгүңүз болгондо же мына көкүрөк тушуңуздун оң жагы ооруп атабы? Болот, массаж болот эжеке. Канча жолу жасоо керек дейт? Бир 3 мүнөт эгер эсептеп 100гө чейин деле жасасаңыз болот. 3 мүнөттөн кылып жасасаңыз болот. Сабактары сакталабы? Сакталат. Кайсы точкага массаж жасаса болот. Сиз эң жакшысы математика деген чөптү ичиңиз эжеке. Анан өпкөнүн каналын, полный өпкөнүн каналын уруп чыгыңыз. Өпкөнүн каналы мисалы мынакей. Чидзе деген точка мисалы мынакей. Бул жерде чидзе, кунзуй, лесие, тайюан, юйци, шаошан болуп бүтөт. Мына жоңфо, юнмен деген мисалы мына ушул каналга өпкөнүн каналын уруп чыгыңыз. Тамжун точкасына урас деп ген чыгарып тамжун.
мачха деген чөптү ичиңиз эжеке. Мына Миназарова Айнагүл эжеке мачха жазып алыңыз. Мачха. Ошол чөптү түшкө чейин гана ичесиз. Түшкө чейин жылуу термоско демдеп коюп, ысык ичип, какырыкты чыгарат, жөтөлдү кетирет. Арзыккан эжеке, мен жакшы азаматсыз эжеке. Бул атайын аксыдан келип, массаж алып кетти. Пульсу түшүп кетет экен эле. Арзыккан эжеке, мен сизди күтөм, окуйм дегенсиз, келип үйрөнүңүз. Арзыккан эжеке дагы бул ата бабасынан калган бир касиеттүү эжекен. Ата бабалары чоң күчтүү дарыгер болгон экен. Эжеке келип окуңуз. Азаматсыз эжекенин пульсу түшүп кетет болчу. Келип бизден курс лечение алып, көнүгүүлөрдү жасап жүрөт. Курсту менеджер кыздар, ушул менеджер кыздардын номериңиздерди калтырып кетсеңиздер, менеджер кыздар байланышат сиздер менен. Рахмат, Аллахым сизден да ыраазы болсун. Ойгоно берем дейт. Уйкуңуз келбесе, ошол цигунду көбүрөөк жасаңыз эжеке. Мына менин практикаларыма катышып, биринчи эле күнү ошол баягы азыркы көнүгүүнү жасасаңыз, ошо уйкуңуз аябай жакшырат. Азыркы сила потока деген көнүгүүнү жасадык го, подъем неба. Ашказандын точкасы Зоусанле, точка долголетия, Зоусанле. Мисалы мен азыр тизени алысырактан көрсөтөйүн. Зоусанле точкасы, мына тизе бүгүлүп турганда, тизенин чашкасын алаканды коебуз. Ортончу мына кырсөөк, ортончу кол кырсөөккө тийип турат, ортончу манжа. Аты жоктун да манжалар жайылып, аты жоктун тийген жери Зоусанле болбосо тизеден ылдый, ошол 4 эле тизенин астынан 4 эле койгондо, 4 манжаны койгондо ошонун түбү тийген бул Зоусанле. Ошол Зоусанле точкасы бул ашказандын точкасы болуп эсептелинет. Көп ашказандын точкасы, бирок Зоусанле жакшы жардам берет. Жунван деген точка бар, мисалы, киндик менен мына танжундун ортосунда Жунван деген точка, бул сигналный точка. Бул эгер ошол точканы басканда ооруса, бул ашказанда проблема болот. Сабак онлайн болобу дейт. Сабак онлайн караштырып атабыз, бирок онлайн бир аз кыйыныраак болуп калат. Адрес Бишкекте, Исанова 42/1. Бирок мен жакында биз чет өлкөгө кетип атабыз, бир жумуштар менен. 10 күн болбойбуз Бишкекте, биз марттын 10-нан кийин келебиз. Эртең акыркы күн иштейбиз. Үйүп атат го дейт. Остеохондрозуңуз бар, и аркада ошол мочевой пузырдын каналдарында блок бар. Сизге дагы массаж керек. Көбүрөөк кыймылдаңыз. Сөзсүз мына эжекеге жардам берет. Мына бойго бүтпөй жатса, сиздин массаж жардам береби дейт. Жардам берет. Ийне, комплекстүү лечение алышыңыз керек эжеке. Болот, Арзыккан эжеке, орозо кармаңыз, орозо кармай бериңиз. Орозоңузду Алла кабыл кылсын, орозо кармай бериңиз эжеке. Массаждын туйна массажын окуйсуздар, Кытайдын лечебный массажын рецепттер менен. Массаж стапы, висцеральный массаж. Бишкекте көбүнчө көптөрүндө ушул массаждар жок. Висцеральный массажды эч жерде окутпайт. Висцеральный массажды болгону мисалы Россияда бул Огуловдун системасы менен. Мен именно Кытайдан Москвада мен 180 000 рубльга окугам. Болгону 3 эле күнгө мен 180 000 рубль төлөгөм. Бул Кытайдын массажы, мисалы баягы 5 элементтин системасы менен жасалат. Кругообразно, аябай жакшы. Висцеральный массажды окуйсуздар, и массаж стапы, и туйна массажын окуйсуздар. Ага жооп бериң ага дейт. Сиз не дегенде жооп бердиңиз эжеке? Талайгүл Юсупбаева эжеке. Азыр карап көрөм.
айтып бересизби? Гуаниван деген ушул мына женский жактардан көбүнчө бул аябай эмоционалдуу, мисалы көп жини келген, ошо эмоционалдуу ушундай айымдар көбүнчө ооруйт. Ошол биринчиден эмоцияны жөнгө салыш керек, анан эт жебеш керек. Этти такыр жебеш керек и цыбы менен занос этиш керек. Мага келсеңиздер, мен индивидуальный көрсөтүп берем точкаларды. Сол бут тартышып ооруйт точкасы кайсы дейт. Бул белден болот эжеке, негизинен эле белден болот. Белиңизде грыжа болушу мүмкүн, ошодон да болушу мүмкүн. Кутман кеч дейт. Келинимдин боюнда бар, геморрой болуп жатат, кандай кылсак болот? Эми боюн аман эсен төрөп алсын эжеке. Ошол ичи катат болуш керек, ичин катырбай, суу көп ичип, сууну суюктук көп ичип, лимон менен суу ичсин эртең менен. Анан ошол ичи катууну жок кылганда эле геморрой жок болот. Седалищный нервке Хуантяо точкасы жакшы жардам берет эжеке. Хуантяо анан Вэйжуң. Хуантяо менен Вэйжуң жакшы жардам берет. Запорду кантип жок кылабыз дейт, запорду. Лимонду суу ичиш керек. Мага массажга келгендер ошол лимонду суу ич деп рекомендация этем. Андан кийин ошол ичке ашказандын каналы менен массаж жасаш керек. Тамактан кийин дейт. Зоосальный точка, зоосальный точкасын айтып койгуз дедим. Ушул точканы менин баягы тез жардам деген курсумда айтып кеткем. Ошол прижигание, ошол ай толду, азыр мисалы ай толду. Азыр ошол зоосальныйны полыной сигара менен прижигать этсеңиздер, кызарганга чейин ошол ашказанды кекире бергендериңиздер, ашказан оорулары жакшы болот, ай толгонго чейин. Бул эми организмде бул май сыяктуу жагымсыз болуп жатат, бул эмнеси? Организмди тазалаш керек. Осмоналиевая анаркуле эжеке. Организмди тазалаш керек. 12 жашта өтө деле улуу, жашы улуу эмес экен. Жидкостьтерди берип, бир аз туура эмес тамактанат окшойт. Ошол тамагын жөнгө, чипсы, ошого окшогон нерселерди көп жебеш керек. Шириндиктерди көп бербеңиз. Онлайнда ушуну ойлонуштуруш керек. Онлайнда ойлонуштурабыз. Бул менеджер кыздар менен сүйлөшүп ушуну чечебиз. Рахмат Арзыкан эжеке. Арзыкан эжеке Аксудан келип алып кетти. Бул Салтанат эжекеге жооп бердим. Сиздики ошол грыжа бар эжеке. Йогалы варикоз суук тигенде кандай болот? Кылса дейт. Варикозго бир Кытайлар огненный ийне менен ошол канды чыгарат экен, бирок мен ал нерсени жасаган жокмун. Жаңвей деген Кытай бар, ошоларды ошол неме менен лечение жасайт экен, бирок мен көргөн жокмун. Суук тигенде эми негизинен эле бутка ошол массаж тапы, общий комплекс лечение кылыш керек. Ич катууга массаж болобу дейт. Массаж болот эжеке, лечение кылат, аябай сонун жардам берет. Канча сакталып турат болуш керек, талай эле эжеке. Пяточный шпорага лечение бар эжеке. Пяточный шпорага аптечный календуланы алып, сууга мачтетип, жакшы бир эртеден кечке мачтетип коюп туруп, кечинде бир марлиге коюп, таманга коюп туруп, таңып жатып, ошону бир 10 күн, 15 күн жасасаңыз, ушул пяточный шпорага жакшы жардам берет. 10 адам окутабыз группада. Кайда окуңуздар болобу, жайларында окусам дегендей. Болот эжеке, сөзсүз болот. Болот, жайында деле болот. Эжеке, мынакей, мен бир аз эле оорусам тердей берем, өтө көп дейт. Сизде D3 жетишпейт. Организмден ошол кандан D3-ны текшерип, D3 ичишиңиз керек. Көп тердей берген, бул ошо организмдеги D3-нын жетишсиздиги.
Ошол үчүн сөзсүз биринчи бирок ошо ДТРни тапшырып алыңыз, анализден тапшырып, мага айтсаңыз, мен кайсы фирманын ДТРсин алып ичиш керек, ошону айтып берем, канча дозада ичиш керек экендигин. Ийгилик, рахмат, эчеке, сизге дагы ийгилик болсун. Тамактан кийин айтып кеттим. Кандай кылсак болот? Жаш балдарга мен жаш балдардын жөтөлүнө атайын онлайн курс өткөзгөм. Ошо менеджер кыздардан сатып алсаңыз болот ошону. Онлайн болсо группага маалымат беребиз дейт Назгүл айым. Ушул Назгүл айым менен байланышыңыздар. Кene эмне кылсам болот? Иммунитетиңизди ошол ДТР, ошол сизде ДТР жетишпейт эжеке. ДТРни текшерип, ДТР ичиш керек. Ошо онлайн уюштурушка аракет кылабыз. Региондорго качан ачылат дейт. Региондорго эми ошонун нарындан келип окуп кетиңиздер, окуп барып сиздер ачыңыздар эжеке. Муун ооруга дейт, дагы айтып коеюнчу дейт. Муун ооруларды негизинен муундарда ошол энергия застой болот көп. Мисалы чыканакта, билекте, тизеде, бут кетменде, ушул жерлерде цыгун менен машыгыңыздар. Муун оорусуна цыгун менен машыгыңыздар. Массаж баасы 2000ден 1 сааты. Геморройго упражнение барбы? Геморройго упражнение ошол баягы мачасын кармай албайм дегенде айтып берген көнүгүү ошол геморройго жардам берет. Эми биринчи очередь бул ич катууну жок кылыш керек. Геморройдун биринчи причинасы бул ич катуу. Бул эжекеге жооп бердим. Уйкусунан катып курулсам болот. Цигун жасаңыз. Муун ооруга точкасын айтыңызчы. Муун оорунун өзүнүн точкасы жок. Бул организмдин общий денеде бүт денени лечение кылыш керек. Массажды айтып кеттим, 2000 турат. Онлайн болсо окуйт элек дейт. Ушуну аракет кылабыз уюштурушка. Бул моюн жак, мен көрсө тердей берем, өтө көп тердейм, моюн жак дейт. Бул жөнүндө айтып кеттим эжекеге. Сизге дагы бакыт, сиз да бактылуу болуңуз. Көп таралып ооруйт эмнеден дейт. Бул нерсе негизинен ушул таманыңызга, ушул чоң теннисный мячты катать этсеңиз күндө, миофасциальный рельс деп коет, миофасциальный цепь ошол тамандан башталат. Поверхностная задняя линия ошол тамандан башталат. Ошол точкаларда блок болгондо дагы ошол таман түйүлүп оорушу мүмкүн. Бөйрөк оорусуна атайын бул цигундун любой көнүгүүлөрү жардам берет. Аябай жакшы менде машыгып аткан эжекелер жакшы результатка жеткендер бар. Бул эжекени айттым. Азаматсыз эжеке, бүкен гүлдөр дейт. Эжеке, бул бүкен эжеке, азаматсыз эжеке. Сабакка массажга окуңуз бүкен эжеке. Азаматсыз эжеке. Дайым ушинтип өзгөрүп жүрүңүз. Нагылар качкайт, азаматсыз бүкен эжеке келип жолугуп кеткен. Бут кетменге мисалы, бут кетмен мисалы мындай кылып жасайсыздар. Ал жерде дагы точкалар бар. Ал жерде дагы точка бар. CC деген точка бар. Ал жерде да көп точкалар. Баш ооруга айтып кеттим, байке, бул сакталат. Ошол кайра көрүп алсаңыз болот. Рахмат эжеке. Болду, уже немелер кайра биригип атат. Бардыгыңыздардын түнүңүздөр бейпил болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Массажга окуйм дегендер номериңиздерди калтырыңыздар. Менеджер кыздар сиздер менен байланышат. Рахмат бүкен эжеке.
Түнүңүздөр бейпил болсун.